бизде жок да жер, мындай мынча жер берилген, ошону алып кел дейт да. Ал жер болсо жок да бизде. Бизде де мен де Оштон келген, Жалал-Абадтан келген, Ысык-Көлдөн келген келиндер болуп турат. Алар да алат. Ошолор менен канча күрөшүп келебиз. Чүйдөн келген апаларыбыз бар, алар да албайт экен, кийинчи албайт экен. Алар менен күрөшүп келебиз. Ушундай кишилер көп да, мисалы үчүн 5 иштеп атат, 2 миң алат, 5 миң алат экен, сеники бирөөнүн айтпагын түйдүм, ошол эле жетет экен дейт да. Ошону бир чечип көтөрүп бере аласыздар да. Айлык акы жана башка кошумча соода кылабы, ишкерликти жана патент алабы, же автомашинанын өзүнө күнүгө карайт, жер күчүн карайбыз, аякта сугат жер, кайрак жер, агро, ошонун баары өзүнчө норматив бар. Мына азыр буякта электрлөсүлөрдүн колун бүтмеге баардыгы инструкция атайын тарап бердик. Анткени ушундай сиздикинде суроо көп болот. Бул кандай жол менен чектелиш керек, кандай жол менен токтотуш керек. Ошонун баардыгы сиздерде көп район боюнча бул чоң маселе болот да. Жанагы бизден керектүү минималдык кечесиздер күн сонунан ашпаш керек ар бир жанга бөлгөндө. Мен баягы келгенде сизге түшүндүрүп бердим. Ошо өйгөлөр коло болот да биз сунуштап атабыз. Жылда биз ошо ар бир соодачтарга өз сунушубузду беребиз. Бизде райондо кандай бөлгөлүү маселе бар. Ошол эле кирешени берип берип атабыз. Ошол эле жана малды бөлгөн, жан башына бөлгөн берип берип атабыз. Жердин нормативин өзгөртүүлөрдү берип берип атабыз. Асастан оңолуп келди. Кыскасы пособие кандай алуу эжек айзы болуп турат, ошондой албайсыз. Эми сиз кирешесин карап атсаңыз. Кирешеси болгондо мен көргөндө малы жок, анан жерде эле айтпасаң, жерде мисалы үчүн жерде деген жөптөн башка жок, анан картошка. Başından sasıganda var. Uç. Bunlar asla uç olmalı. Güzel olsun. Ortadoğu'lar çaylar Yılda çok olsun. Sınıflar, bunu normatifleri rayon boyunca birliğe olur. Hazır ошону ар бир айыл өкмөттүн жер шарты өзүнчө деп атып, ошол сунуштап атып, ар бир айылга өзүнчө норматив берилген. Просто ошого надежда кылабызбы же ошону эле айтып коңузчу, же ошону эле kalabız. калабы депчи. Ошону жетип бере аласыз, мисалы Жылдын башында жазган. Больницага жатканда мен жерим жок деп 3800 сом төлөдүм да. Анан ошо бир эле жаткандан. Анан араларды өзүм алам. Башкалар да ошондой да, мисалы биздин айылда эле приезжалар көп да. Бенин Оштон,